Адам норма менен суткасына 7-8 саат уктоосу зарыл. Аба менен суу адам баласына канчалык керек болсо, уйкунун зарылчылыгы да ошончолук. Туура жана тынч уйкуда организмдин дем алуусу менен катар мээнин тыныгуусуна да шарт түзүлөт. Уйку адам жашоосунун бир бөлүгү. Дарыгерлердин айтымында өз убагы менен уктаган адамдын иши эффективдүү жана көңүлү көтөрүнкү болот. Сон настолько же, насколько еда. Уйкусуз адам баласы 10 күндөн ашык жашай албайт. Бул далилденген факт. Күнүнө мынча убакыт уктоо керек деген универсалдуу эреже жок. Мисалы Наполеон суткасына 3 саат уктаса, Эйнштейн 12-13 саатка чейин уктаган экен. Эң негизгиси адамга ыңгайлуу болушу керек. Ал эми 7-8 саат уктоо сунушталат. Депривация сном, лишение сна. Изилдөөлөр боюнча 7-8 саат ойгонбой уктоо шарт эмес. Анын 2-3 саатын күндүзгү уйкуга бөлсөңүз да болот. Күндүзгү уйкунун пайдалуулугу зор. Биринчиден, стрессти азайтат. Иш жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн күндүзү 15-20 мүнөт уктап алуу терс эмоциялардын чыгуусун адистер далилдеп чыгышкан. Ал эми Жапонияда бул көрүнүш бүгүнкү күндө практикаланып келет. Ар бир кызматкер иш убактысынан 20 мүнөттү куш уйкуга бөлөт. Первичное нарушение. Просто есть нарушение сна, наступающее вследствие какого-то. Уйкусуздук өтө сезимтал адамды депрессияга алып келүүсү мүмкүн. Ал эми түштөн кийинки убактагы уйку абдан пайдалуу. Көпчүлүк өлкөлөрдүн ишканаларында уктоочу бөлмө караштырылган. Аз убакыт уктап алган адам өзүн бир топ сергек сезип калат. Көп убакытка уктабаган же уйкусу бузулган адамдын эс тутуму начарлап, аз убакыттын ичинде ден соолукка өз залалын тийгизиши мүмкүн. Но у обычного стандартного человека это вызывает выраженность. Жүрөк ооруларын алдын алууда жана кан басымды бир калыпта кармоодо уйкунун ролу чоң экенин сомнолог дарыгерлер айтышат. Уйкусу канган адамдын физикалык кыймыл-аракети да жакшырат. Окумуштуулардын айтымында адамдын жашы улгайган сайын уйкусу азаят. Бул нерсени көп ойго батуу менен түшүндүрүшөт. Ал эми кичинекей балдар көбүрөөк уктаганы жакшы. Дем алыш күнү ашыгы менен уктап алуу көпчүлүккө тааныш көрүнүш. Мындай ыкманы колдонуу менен иш күнү көп чарчабай тургандыгы аныкталган жана адам өзүн жеңил сезет. Адам ден соолугу жана организми үчүн уйку абдан маанилүү. Уйкусу канбаган адам кант диабети, тумоо жана гипертониялык ооруларга кабылышы ыктымал. Акмарал Айыпова, Алтынбек Кубанычбеков, Таң Маанай программасы.